Туғаным, сонун bir баян айтып берем, окуя айтып берем иншалла. Ахырына чейин болуңуз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Устазыбыз Абдыхабар Усмановду тааныйсыздар. Өттү. Аллах өзүнүн райымына, өзүнүн мээримине алсын иншалла. Сонун баяндарды айтып берет да. Ошолордун арасынан бирөөсүн айтып берейин. Пайдасын берсин Аллахым иншалла. Сонун угуңуздар иншалла. Ташкент жакта, Өзбекстан жакта bir аял киши болот. Чиновник десек да болот, мындай кызматы жогору адамдар болот го. Чоңдор деп коет го бизде, ошондой. Анан ал аял кишинин баласы, досу экөө Америкага бара турган болушат да, окууну бүтүп, ошол жака тапшырып, визаны тапшырып, ошол жакта окуйбуз деп келишет, 5 жыл. Анан ошол учурда эле аял киши берки баягы аял киши деп кое берем, ошол аял киши аябай сүйүнөт, баласы жөнөтүп бара турганынчы көрүп, анан кийин ошентип жүргөн учурда баласы болсо бир салиха, бир диндар кызга ашык болуп жүрүп эмес, ошо ашык болуп үйлөнө турган чечимге келип калат. Ата-энесине айтат, ата-энеси каршы болот. Сен диндарды алып не кыласың, оронуп, ал жак бул жагын жабынып алып жүрөткөн болбойт мындай депчи. Жок. Анан болбой үйлөнөм дейт дагы, үйлөнөт баягы булачы. Күндөр өтөт, жакшы күн көрсөтпөйт да, баягы аял киши берки диндар кызгачы. Күн көрсөтпөй, бизде айтып койт го, күн көрсөтпөй дейт го. Күн көрсөтпөй, жакшы мамиле кылбай, намаз окубаса барып түртүп жиберип, намаз окуп жатса бир төшөктөрдү ыргытып, жолугун тарткылап, ошентип кыйнайт да, мындайча айтканда. Арадан 4 жыл 5 жыл өтүп калат. 5 жыл өтүп баягы баласынын аялы, диндар аял киши, балалуу болбойт да. Балалуу болбой, бирок аябай кайненесинен корлук көрөт. Келин болсо, ошол келин болсо аябай жакшы кызматын кылат. Кайненесине жакшы кызматын кылып, ушундай айткан сөзүн так аткарып, болушунча баягы жаман мамиле кылып жатса дагы жакшы мамилесин үзбөй, диндарлыгына бекем болуп, ошентип жашайт. Анан акыркы учурларда бала айтат да, апам сага жакшы деле күн көрсөтпөй атат, балалуу да болбой атабыз, сени ошол жолуңду берейин, башка жака барып, башка жигитке турмушка чыгып, балалуу болуп, жакшы жашагын дейт да. Десе, кыз болсо, жок дейт да, мен кетпейм. Эгер кете турган болсом, анда сизде апаңыз жаман көрүп калышы мүмкүн. Үйлөнбө деген го, ал жак бул жак депчи. Анан ошол учурларда чыдап жашай берет. Ошол учурларда 5 жыл өткөндөн кийин баягы Америкага кеткен досу үйлөнүп, ошол жактан келет. Анан айшнесин, берки досторун чакырып, мындай конокко чакырып, анын ата-энеси чакырса керек эле. Барат, айшнеси кызыгып, эмне болду экен деп. Барып анан бөлмөсүнөн чыгат да баягы балачы. Беркилер айшнеси болсо, баягы аял киши болсо, ошол дасторконун үстүнө отуруп аш келет. Досу болсо бөлмөсүнөн чыгат дагы, жөн эле мындай эле учурашып коет да, кандайсыздар деп элечи. Деп эле отуруп эле анан кийин тамак жей баштайт да, сурашып, ал жак бул жак деген нерсе жок да. Бет деле кол полун деле жубайбы, ошондой болуп калабы. Эсимден бир аз чыгып атат, бирок ошондой болсо эле. Анан берки таң калат да, аял киши бул кандай болду, жакшына сурашып, ал жак бул жак болуп, неме болуш керек эле деп таң калып отурган да. Ал жактан келини да чыгат. Ал да өзүнүн баягы ич кийим менен, мындайча айтканда, жабык болсо керек, бирок ошентсе дагы ич кийим менен кирет. Кирип эле барып күйөөсүнүн бетинен өп, дасторконго отурат да, беркилер менен учурашпай эле тамакты жей баштайт да. Баягы айшнеси болсо оозу ачылат да, келин деген ушундай боло беле депчи. Кантип мындай болсун, кандай маданият бул депчи, оозу ачылат. Анан тамакты баягы ашты жеп атып оозуна салып жута албай мындай аябай кыйналат да. Ал жерден анан кийин чыгат.
чыгып эле чуркап барып үйүнө барып келинин аябай кечирим сурайт да. Мени кечирчи, мен сага аябай жаман мамиле кылып жүргөн экем, мен сени кордоп аткан экем, сенин кызматтарыңды баалап аптырмын, мен башка досумдун келин дос Айш уулумдун келинин көрүп мен сага аябай шуур келтирдим, мени кечир деп ушундай кайгырып өзүнүн комнатасына 2 күн кирип кетет да. 2 күн чыкпай ушундай ойлонуп ушундай болуп кетет. Анан 2 күндөн кийин чыгат, чыгып исламга, динге аябай кызыга баштайт. Көрсө дин менен жашашыбыз керек экен, бактылуулук динде экен депчи. Баламды Америкага жакшы эле жөнөтпөпмүн деп ушундай өзүнө ыраазы болот да. Балдарына мындайча айтканда баласы кетпей койгондо баласына аябай ыраазы болот, келинине да. Азыркы учурда дейт Ташкентте ошол аял киши исламды ушундай үйрөнүп, кызыгып кетип, аял кишилерге дейт сабак берет экен да. Караң, машалла. Анан берки баласы дагы төрөбөй жүргөн кызы кийин төрөйт экен да. Төрөп, анан бактылуу жакшына жашашат экен. Бул баян менен эмне айткым келди туугандар? Ислам дини бул бактылуулукка, сый урматка, сүйүүгө, кулк мүнөздүн жакшысы, эң сонун маданияты бар ислам дини тазалыкка, бул дүйнө акыреттин тынчтыгына, ынтымагына, бактылуулугуна чакырат да. Биз башка бирөөнү ээрчий турган болсок, мисалы азыр мен Американы айтып жаман көрсөткүм келген жок да. Просто алардын маданияты ошондой көнүшүп калыптыр. Андайды ээрчий турган болсо бизге туура келбейт. Биз деген мусулманбыз да. Мусулман адам таза, так, мына Аллахтын өкүмү, Пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтү менен жашашы керек. Ошондо гана бактылуу болот да. Башканы ээрчий турган болсо жакшы болбой калат. Өзүңүздөр деле айырмалап көрсөңүздөр болот да. Азыркы окуядан айырмалап көрсөңүздөр болот. Кийин ата энеси мисалы таштап кетип калса, үйүндөчү, же карыялар үйүнө алып барып койсо, ушул нерселер бизге туура келбейт да. Же никесиз туура эмес иштерди кылып, балдарды интернаттарга тапшыра берсе, бул да жакшы эмес да. Көрдүңүзбү? Биз өзүбүздүн динибизге бекем бололу, өзүбүз исламыбыз менен жашайлы. Бактылуулук динде гана да. Аллах Таала динди бекеринен жөнөткөн жок да. Мисалы сиз автошколага киресиз да, ал жерден үйрөнүп туруп, знактарды үйрөнөсүз да. Светофор деген мындай кызыл жанганда токтош керек. Болду үйрөнүп туруп, анан кийин машина үйрөнүп чыгып кетесиз. Ошондой сыяктуу эле Аллах Таала мындай жашоо шартты жөнөткөн да. Ушул жол менен кетсеңер силер бактылуу болосуңар депчи. Кээ бирөөбүз не кылып атабыз, башка бирөөнү ээрчип кетип атабыз. Бактысыз болуп, ошончолук байлык болсо да балдары сөздү укпай, балдары ичип кетип, балдары акчанын баркын билбей, ата энесин кыйнап, байларды жамандагым келбейт. Байлардын да өзүнүн проблемасы, өзүнүн жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Кедейдин да жакшы жактары бар, кедейдин жаман жактары бар. Ошон үчүн ар бир адамдын өзүндө, ал дин менен, ислам менен жашай турган болсо, ошол эле бай аябай бактылуу болуп жашайт. Анткени кайрымдуулук иштерди, зекеттерди берип, сону жашайт. Ошол эле кедей диндар жашай турган болсо, өзүнүн акылына шүгүр келтирип, Аллахтан үмүт кылып, өзүнүн эмгегин кыла берет, иншалла ошо жашы рызкысын көбөйтүп ала берет да. Ошол айтарым, исламга келиңиздер туугандар, намазыңыздарга бекем болуңуздар. Биз бул дүйнөнү эле эмес, акыретибизди дагы курганча кетели, акыретибизди дагы түздөп, оңдогончо кетели, ал жака түбөлүктүү жашайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, менин үммөтүм жашы 60-70 жаштын ортосу болот деди. Аябай кыска өмүр, убактылуу өмүр да тууган. Ошо иншалла жакшылыкка келиңиздер, пайдасын берет деп үмүттөнөм. Өзүңүздөрдүн жакшы каалоо тилек айтасызбы, комментарий калтырасызбы?
бизге приятный болот. Колдоп турсаңыздар, жакшы видеолорго чыгарганга аракет кылабыз. Ассаламу алейкум.